бир жигит менен таанышып калдым. Сымбаттуу, келишимдүү жигит. Мага сразу жагып калды. Кыз жигит болуп сүйлөшүп, 2 жылдан кийин баш кошуп алдык. Нике түнүбүздө аябай коркуп, ал болсо кудуңдай эле сүйүнүп жүрөт. Жеңелерим ар кайсы сөздөрдү эле айтып атат, бири угулса бири угулбайт. Ошентип жеңем чыгып кетти. Мен калдым. Жеңем кийгизген кооз ич кийим менен. Күйөөм келип, мен титиреп калтырап элатам. Кантсе да биринчи жолу да. Күйөөм, коркпо, баары жакшы болот деп алдай баштады. Менин кебетимди айтпа. Бүгүн жатпай эле коелучу. Коркуп атам десем, макул дейт. Анан кучакташып жатып калдык. Кучактап жатып мени акырын кармалай баштады. Көкүрөктөрүмдү, жамбаштарымды өбүшүп атабыз. Мурун деле өбүшчү элек, никеден кийин өбүшүү да жагымдуу болот экен. Анан мен эрий баштадым. Коркпой да калдым. Өзүнүн кийимдерин чечип салып, меникин дагы чечип баштады. Анан мени өпкүлөп атып, улам ылдыйлай бери киндигиме жеткенде кайра өйдөгө чыгат экен деп ойлогом. Андай болбоду. Тиги жагымды жалап, соруп, тили менен эркелете баштады. Аябай жагымдуу болот экен. Кантип ах дегенимди да билбей калдым. Интимдик жашоо мынчалык даамдуу болот деп ойлогон эмес элем. Анан эки бутумду эки жакка каратып туруп, алигисин меникине тыгып ийди. Кайра сууругунда шишип булганып, биринчиси укмушу оорутат деп уккан элем. Меники оорутпады, ыйлаган дагы жокмун. Баары жагымдуу болду. Ошентип кыздан келинге айландым. Кучакташып эле таңды аттырдык. Кийин секстин энесин таанытып эле жасап калдык. Ошентип бактылуу күндөр, түндөр башталды. Биринчи жаткандан кийин 3-4 күн жатпай туруш керек деп окуган элем интернеттен. Бирок экинчи күнү чыдабай өзүм жабыша баштадым. Күйөөмө да жакты. Кечке үйдө үй жумуштарын кылып чарчасам деле күйөөмдү көргөндө баарын унутуп коюп аттым. Ал мага ар кандай ич кийимдерди белек кылып атты. Кечээ эле коркуп титиреп аткан менден таптакыр башкача келин чыга калды. Биринчи дайым өбүшүүдөн баштайбыз, анан шашылбай ишке киришебиз. Күйөөм адатынча меникин жалап, дөөлүккөн жанымды ого бетер дөөлүктүрөт да, суу болуп вообще эле болбой калат. Аспабын меникине салганда мени менен кошо өзү дагы онто болот. Аспабым күйүп барат, өрттөнүп барат, чукко салгандай эле болуп атам деп меники оорутуп атты, бирок жагымдуу болгону аны басып кетет. Анан экөөбүз тең бүтүрөбүз. Экинчи күнү аспабымды оозуна салчы деди. Мурун андай кылбаганга кызыктай эле боло түштүм. Анан чупа-чуп соргондой эле соро бересиң деп алдап атып салдырды оозуна. Баары батпады. Уч жагын эле соруп жалап аттым. Күйөөм менден өтүп онтоп кертого жакты окшойт. Кийин минет кылган мага дагы жагып баратты. Сүйгөнүңө жаккан нерсе жагат экен да. Анан экөөбүз кучакташып жатып алып порно көрөбүз. Порно актрисалардын эмчектери укмуш болот экен. Демеле оозум ачылган. Сенин мындай сексуальный болооруңду билгенде 18 эле жашыңда алып алат элем дейт. Порнодон көргөн өзүбүз ойлоп тапкан ар кандай поза да кошулуп жүрдүк. Секс да адамдын өмүрүндө чоң роль ойнойт экен. Мен мурдагыдан да сулуу болуп кеттим. Мактанганым эмес, чын сөзүм. Күйөөм да мурдагыдан да сымбаттуу жана сүйкүмдүү боло баштады. Ошентип кошулуп жүрдүк. Билинбей 3 ай өтүп кетти. Этекеримдин тойгондон кийин бир дагы жолу келбегенин да байкабаптырмын, алаксып жүрүп. Бир күнү эле кускум келип эшикке атып чыктым го чиркен. Кайненем балам, боюңда бар экен деп сразу байкады. Келиндин боюнда бар экен деп мага үй жумуштарын дагы кылдырбай коюшту. Мына сага жыргал. Боюнда барды абайлап кошулуш керек деп калышты врачтар. Күйөөм экөөбүз мурдагыдай оюбузга келгенин жасабай абайлап калдык. Ошого бактылуумун. Мен анан кайненем экөөбүз ээрчишип алып доктурга бардык. Баары жакшы деген сонун кабарды уктук. Сүйүн үйгө келдик. Кантсе да биринчи неберелер да кайнатам менен кайненемдин күйөөмдүн 4 жаш улуу байкеси бар. Ал үйлөнгөнүнө 3 жыл болсо да али балалуу болуп элек. Абысыным да жакшы аял. Бизде эч кандай көрө албастык жок. Бир тууган эже сиңдидей эле сүйлөшөбүз. Менин боюмда бар экенин билгенде ал менден өтүп кубанды. Мага көп жумуш жасатпай барып, эс алып алчы дей берчү. Ал экөөбүз абдан ачык сүйлөшкөндүктөн
Күйөөсү менен жаткандардын да ачык эле айта беришөө. Мен аны сүйөм, бирок андан уялам дейт. Чын эле аябай сырдуу кебетеси бар. Аны көргөндө мен да уялып кетем. Кайнатамдан да сөрдөө да. Абысыным менен жатканда ал өзүнү көмбөтүрүп алып эле ары карап уктап калат экен. Байкуш абысыным мен канбай калдым деп айткандан уялып эле калып калат экен. Ичим күндөн күнгө чоңое берди. 3 айлык түйүлдүк, 5 айлыктай эле көрүнчү. Кайненем мындай болчу эмес эле деп безилдеп кайра доктурга алып барды. Ал жактан өзүгө түшсөк, наристелерим эгиз экен. Баарыбыз сүйүндүк. Айрыкча күйөөмдүн көзүнөн бакыт нуру таамып турду. Бирок төшөктөгү жашообуз бир аз болгондой түштү окшойт. Токсикоз деген бале болду мага. Өз күйөөмө талгак болдум окшойт. Аны көргүм келбей, өзүмдөн өзүм ыйлагым келип, жинди болуп эле жүрдүм. Даже күйөө менен бир төшөккө жаткым келбей калды. Бирок аны аябай сүйчүмүн. Ал акылдуу, жан да мени түшүндү. Кийин боюмдагы бала 6 айлык болуп калганда кумарлуу түндөр кайра башталды. Мен секси жоктура албай калдым. Бир күнү бир тууганыбыз келин алып атыптыр. Ага үйдөгүлөрдүн баары кетти. Доктур мага көп кыймылдаба дегенден мен үйдө калдым. Кайнатам мени карасын деп күйөөмдү да калтырып койду. Экөөбүз үйдө жалгыз калдык. Өз колум менен тамак жасап берем деп калды. Сүйүнүп кетип тамак бышканда айтып кой деп телевизор көрүп отурдум. 2 саат өткөндөн кийин бышты деди. Барсам жумуртка кууруп коюптур. 2 саат ушуну араң жасадыңбы десем, ооба деп койду. Анан чай ичип отурдук. Мени көтөрүп биздин спальняга алып барды. Ал жерди көрүп оозум ачылды. Кыпкызыл роза гүлдөрдүн жалбырактары жайнайт. Свечаларды ар кайсы жерлерге коюп коюптур. Бөлмө учу сонун жыттанып калыптыр. Свети өчүрүлгөн, бирок бөлмө жарык. Таң калдым. Кубанганыман көзүмө жаш да келди. Күйөөм болсо, алтыным, жаным, берекем, мунун баары бир сен үчүн. Качан үлгүрдүң жаным? Сен үчүн баарына үлгүрөм да, ай чырагым. Сүйлөгөнгө сөз таппадым. Күйөөмдүн романтик экенин билчүмүн, бирок ушунчалык романтик деп ойлогон эмес элем. Бул биздин тойдон кийинки эң алгачкы сюрприз эле. Анан таттуу, нежно өбүшүп келдик. Баары жагымдуу болуп атты. Бул дүйнөдө менден өткөн бактылуу аял жоктой сезилди мага. Булуттардын үстүндө эле учуп жүрөм. Ал мени жаткызып алып, ичимде эгиздер менен сүйлөшүп атты. Алар дагы атасынын үнүн таанып калган, кыймылдай башташты. Анан биз ишибизди баштадык. Эч чашылбадык. Анткени үйдөгүлөр абдан кеч же эртең келишмек да. Ал менин мойнуларымды өпкүлөп, көкүрөктөрүмдү кармалай баштады. Мен да жөн турбай, анын шымынын үстүнөн эле асыбалын кармалай баштадым. Ал улам ылдыйлап менин жан жеримди адатынча эле жалап баштады. Дайыма ошентип баштайт ишин. Анан мен ага минет кылам десем, ордунан турду да мени олтургузуп алып сууруп кирдим. Анын аспабы баарыбызыма батпайт. Жарымын болсо да батырып жалай баштадым. Күйөөмдүн онтогону мага дем күч бергенсип күчөй бердим. Бир убакта күйөөм өзү токтотуп мени чалкаман жаткызды да, өзү турган боюнча эле 2 бутумду мойнуна асып алып, аспабын меникине сойлотуп ийди. Жыргалай, ах, дагы жаным, дагы, токтотпочу деп жаланып жаттым. Эч уялбадым, болушунча унтуп кирдим. Анткени угуп калат деген эч ким жок да, баары тойдо. Менин онтогонумда күйөөмө майдай жагып, мен кандай кааласам ошондой теметип жатты. Ошол нике түнүбүз да элесте калды окшойт. Ай күнүм келип, толугуум башталды. Толугуу деген аябай жаман нерсе турбайбы? Аны ар ким кара башына келгенде гана түшүнүшпөсө, түшүнө албайт тура. Менин толугуум түн ичинде башталды окшойт. Так ошол күнү кашайып күйөөм дагы шаарга кет деп калды. Эгиздерге керектүү буюм тайым алганы. Врачтын айтканы боюнча дагы 15 күндөн кийин төрмөкмүн. Түнкү саат 3:17. Ичимдин оорутканы адамча дагы эмне кылышты билбедим. Кайненеме кириштен уялып, абысыныма кирейин деп чечтим. Кайнагам катуу уктайт эле, эч нерсени сезбей. Абысынымды окутоюн деп эшигин какпай эле кирип бардым. Мына кызык, живой секс болуп атыптыр. Байкуш Гулеза онтуп атса, аны кайнагам колу менен оозун жаап алып түңкүлдөтүп атыптыр. Үстүлөрүндө шейшеп бар болчу, денелерин көргөн жокмун.
Акырын чыгып кеттим. Мени байкашпады деле. Ай ичим болсо дагы деле оорутуп жатты. Суу ичким келгени ушунчалык ашканага кирдим. Суу ичтим, бирок жеңилдебей эле кайра күчөдү. Нерв болгонум ошончалык колума тийген идиш аяктардын баарын сындыра бердим. Тарс турс эткен үндөрдөн кайненем жетип келди. Кайнатам анын артынан. Кайнагам менен жеңим дагы келе калды. Кайненем: "Ий, толгой башталыптыр" деп шок болуп калды. Жеңем: "Идиштерди неге сындырып жатасың?" деди. Кайненем: "Толуткун адам эмне кылганын билбей калат. Сен кайдан билмек элең" деп өчүрүп койду. Кайнагам машинаны талдырып, "Бизде олтургула" деди. Алдыга кайнатам олтуруп алды. Кайнагам болсо рулда. Абысыным менен кайненем эки жагымда отурат. Баары олтуруп алышты. Мен ичимдин оорутканына чыдабай бакыргым келет, бирок уялганым ай. Кайненем менен Гулезанын колун кармап алгам катуу. Жолдо баратып, кайнатам күйөөмө чалды. "Келинчегиңди роддомго алып баратабыз. Тез келгилиң" деди. Роддомго да келдик. Мени сразу эле төрөтүүчү залга алып кетишти. Башым калыптыр деп, бышып калыптыр деп. "Күйөөм төргөнүңдө жаныңда болом" деди эле. Ал шаардан келгичекти туруп койсом эмне болот деген ойлор келе баштады. Сүйүктүү күйөөм мен роддомдо десе учуп келгенби, тоодуп кыйналып жаткан деле келе калды. Шаар анча деле алыс эмес болчу. "Ыйын жаным, ыйын. Дагы" дей баштады. Духовный поддержка ушунчалык роль ойнойт экен. Ага чейин акушерка: "Төрөп аткан жалгыз сенби? Кыйкырба" деп орой мамиле жасап жаткан. Күйөөм келип өзүмдү жакшы сезип калдым. Ошентип биринчи баламды жарык дүнүгө алып келдим. Кийин экинчисин удай эле төрөп койдум. Экөө тең жакшы төрөлүштү. Менин кубанычымда чек жок. Күйөөм менден өтүп кубанды. Кайнатам менен кайненем бизден өтүп. 3 күндөн кийин роддомдон чыгып үйгө келдик. Эгиздерибиздин улуусун Ариет, кичүүсүн Азирет деп кайнатам койду. Менин апам келди салт боюнча бешик көтөрүп. "Кызымдын кыркы чыккыча үйгө алып кетейин" дейт. Өз ата-энемди аябай сагынсам дагы баргым келбей турду. Күйөөм дагы жибергиси келбейт. "Өзүбүз эле карайбыз, убара болбоңуз" деди. Кайненем дагы ага кошула калды. Ошентип ал күнү апам биздикинде түнөп калды. Сырдашып отурдук. "Кандай жашап жатасың" деп сурады. Мен бактылуу экенимди айттым. Апам ары кандай кеп-кеңештерин айтып, эртеси үйүнө жөнөдү. Боор этим балапандарым менен алаксып, алек болуп калдым. Түрүттөн кийин 40 күн кан келет экен. Ошол үчүн күйөөмө көз кошула албай калдык. Бирок кучакташып жатабыз. Күндө нежно өбүшкөндү дагы унутпайбыз. Мен күйөөмдү ошончалык катуу сүйөм, аны бир дагы жалгыз калтыргым келбейт. Бирок эркектер табиятынан лидер болуп, эркиндикти каалагандыктан аны ачык кызгана албайм. Эгер ачык айкын уруш чыгарып кызганса дагы кызгандырыш үчүн солго кетип калат деп жеңгем айтып калчу. Анын көңүлүн калтырбаш үчүн дайыма жуунуп таранып, кийимдеримди бат-баттан алмаштырып, таза жүрүм. Ич кийимдеримди күндө алмаштырам. Ага жаккан кооз ич кийимдерди гана кийем. Жана күйөөмдүн дагы ич кийимдерин таза кармайм. Кээде зерикпей аны дагы жаш балача жуунтуп, бутуна массаж жасап, тырмактарын алып дагы берем. Ага да ушундай мамиле жагат. Жаш балача эркелеп алат. Менин эркелигим андан дагы өтөт го. Төрөгөнүмө 34 күн болгондо каным токтоду. Күйөөм таптакыр эле чыдабай калганбы, токтоду деген күнү жумушунан эрте келип, мени кучактап, кармалап эле таптакыр болбой калыптыр. Анан баштадык. Кумарлоо кошулууну. Бул жолку да биринчи эле аспабын. Меникине сойлотуп жиберди, бирок бир нерсеге недовольный болгондой сезилди. "Эмне болду" десем, "Эч нерсе" деп койду. Эртеси төрөттөн кийин калыбына келүү ыкмалары деген диск алып келиптир. Сыягы тиги жагы кеңейип кеткен го. Мен ага таарынбадым. Таарынбай эле дисктеги ыкмаларды колдонуп жасап дагы көрдүм. Оңой эле экен. Тиягыңды 5-6 секунд тартып туруп кайра кое берет экенсиң. Любой жерден жасай берсең болот. Чай ичип атсаң деле, бала эмизип жатсаң деле айтор любой жерден. 1-2 жумадан кийин жыйынтык берди окшойт. Күйөөмдү кандыра алдым. Эми мурунку менин жылуу уяма окшошту деп калды.